Эми адам баласы, ар бир адам өзү акыретини куруш керек да. Ата эне бала чаканы окуттум, болду мен ушул жетиштүү эмес деп, ар бир адам өзү динге келиш керек. Динди жашоосуна алып келиш керек. Себеби Алла Таала баардыгыбыздын бактылуулугубузду динге койгон. Дин деген бул Аллахтын өкүмү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөт жолу. Ошого ата энелер, кээ бир ата энеси эмес, бир жакын туугандары келгенде эле болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздер баардыгыңыздар толук динге келиңиздер. Бул динде гана бактылуулук бар экен да. Байлыкта, бийликте, башка жактан бактылуулукту издесек биз адашабыз. Ошондуктан динге келелик. Абдулла бин Салам деген бир жөөт исламды кабыл кылат да. Ошол исламды кабыл кылып, ислам менен Муса алейхиссалам динини салыштырып көрөт. Ошол салыштырганда караса, ислам менен жөөттөн дини дал келет, бирок бир гана төөнүн эти адал эмес экен да. Анан ошондо Абдулла бин Салам айтат экен, мен исламдын бардык өкүмдөрүн аткарып турайын, бирок мен төөн этин жебей эле турайын дейт. Ошондо Алла Тааланын тарабынан аят түшөт дейт. Удхулу фиссилми кафа. Пендем динге киресиңби? Толук киргин депчи. Ошого урматтуу туугандар, биз динге кирелик толук. Ким канчалык динде болсо, ошончо бактылуу болот атамчы. Ошол Аллахтын өкүмү не болду? Сен исламга кирдиң, төөнүн этини да жешиң керек болот деди да. Исламда канча адал десе адал, арам десе арам деп билишиң керек. Толук динге келелик. Динге келсек, ошондо дүйнөдө да бактылуу болобуз, акыретте да бактылуу болобуз. Кээ бирлер ойлогон динди бул акыреттин эле бактылуулугуна себепчи деп билишет да. Жок, андай эмес. Диндин бактылуулугу бул динге келе турган болсок, эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Дүйнөдөгү бактылуулукту Алла Таалам жарыя кылып койду. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Пендем кулагыңды ачып, кунт коюп, көңүл коюп, мен жүрөктүн эс алуусун, жүрөктүн тынчтыгын Алланы эстөөгө койгонмун. Динге койгонмун деди. Ошондуктан туугандар, динге келелик. Динге келсек, иншалла бактылуу болобуз. Ал эми акыреттин бактылуулугуну Алла Таалам айтып койду. Фаман зухзиха анин нар ва удхилал жанната факад фаз ва мал хаяту дуnya илля матаул гурур. Ким тозоктон сакталса, бейишке кире турган болсо, ал бактылуу деди. Ошого тозоктон сакталып бейишке кире турган амалдарды кылайлык. Ошол амалдар бир гана дин туугандар. Анан балдарга айта турган нерсе, балдар дагы силер курбанчылык кылып окудуңар, сугуна чыдадыңар. Эми Алла Таалам силердин бардыгыңардан диндин ишин алсын. Эч кимге Алла Таалам зар кылбасын, кор кылбасын Алла Таалам. Ошол эми биздин калабыз, биздин ар бир устаздын калабыз ушундай. Силер ар бир катарда диндин мээнетинин биринчи катарда турушуңарды каалайбыз бизчи. Окуу жагынан да биринчи катар, дават жагынан да биринчи катар, ар бир мээнетте силерди биринчи катарда көрүштү каалайбыз биз. Ошол диндин мен силерге келгенде баарыңарга айтат элем. Келгенде баардыгың бирдей келдиңер, бирок кеткенде баардыгың башка болуп кетесиң депчи. Ошончо курбанчылыкты кылдыңар. Эми Алла Таалам биз үмүт кылабыз. Баардыгыңды Алла эң жогорку даражада силерди кабыл кылган болсун. Бекем болуш керек. Жана айтып кетти го. Силер бирөө таш урса, силер болсо ага аш ургула деп. Шейх Сирри аулия бир дарактын түбүндө отурса, дарак айтат экен. Эй Сирри, билесиңби биз ушунчалык мен дарак менен адамдар мага таш урса, мен ага мөмө беремин дейт экен. Бирок аулиянын назары ошончолук терең болот экен да. Дөөлө макул дөөлө койбостон, ошондо Шейх Сирри айткан экен, макул сен ушундай адамдар таш урса, сен дарак мөмө берет экенсиң. Эмнеге сенин натыйжаң жаман дейт экен да. Сенин натыйжаң жаман. Акырда сен Алла Таала откылып күйгүзүп атат, натыйжа жаман болуп атат го дегенде, ошондо дарак айткан экен. Менин бир сыфатым Алла Таалага жакпайт деген экен. Ал сыфат мен туруксузмун деген экен. Шамал келип, кайсы жака айдаса, ошол жака мен ийилип кетем. Ошого силер ийилчекте болгула, жана туруктуу болгула, бекем болгула, дин мээнетин кылгыла. Бир падыша өзүнүн вазирге айтат экен, сүрөтүңдү өзгөртүп келсең, мен сага белек берем дейт экен.
Сүрөтүн өзгөртүп келеткен, таанып алат экен. Дагы башкача болуп келеткен, дагы таанып. Бул өтө чоң Авлия Турбаев деп падыша кетип калат экен. Кечинде жанагы Авлия барып анан Хазираттын алдыга, падышанын алдыга келет экен дагы. Ассаламу алейкум, мени тааныдыңызбы? Баягы Авлия мен элем дейт экен. Дегенде падыша, вазир сен белең, мен сени тааныбай калыпмын. Дегенде жанагы вазир айтты, эми мага белегиңизди бериңиз дейт. Мага белегиңизди бериңиз, вада кылган белегиңизди бериңиз дегенде падыша айткан экен, менде бир суроо бар деген. Мен белегимди берем, бирок бир суроом бар. Ошого бер деген. Эмне үчүн сен мен берип аткан баштыкчаны сен алган жоксуң? Ошол баштыкчанын ичинде мен сага вада кылган белектен да көп мал бар эле. Неге албадың ошону? Дегенде жанагы вазир айткан экен, мен кимдин сүрөтүн ыктыяр кылган болсом, ошол адамдардын аттарына так түшүрүштү каалаган жокмун деген экен. Көрдүңөрбү? Ошол авлиялыкты ыктыяр кылды, сүрөтүн ыктыяр кылды, акчаны алганда мен так түшүрүп коймокмун. Ошол себептен мен алган жокмун деди. Силер дагы Аллахтын өкүмү менен мына мээнетти кылдыңар, пайгамбарлардын мираскору болдуңар. Эми силер диндин мээнетин кылышыңар керек. Жаман нерседен сактангыла. Адамдар силерди көрүп жакшылыкка келсин. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле, жакшылыкка себепчи болгула. Эң биринчи силер диндин мээнетин алдыга койгула. Диндин мээнети эң биринчиден болуш керек. Өзү дин курбанчылык менен таркайт. Курбанчылык деген эмне? Дин менен дүнүйө иши бирдей келгенде дин ишин алдыга коюш керек болду. Сого силер эң биринчи дин мээнетини биринчи кыламын. Мен өмүр бою дин ишин мээнетин кылып кетем деген ниетиңер болсун иншалла. Ниет кылдыңарбы иншалла? Алла таала разы болсун.